Президенттин тапшырмасы менен урматтуу президент Садыр Нуркожоевич бюджеттен 2,5 миллиард сом бөлүп берип, ушу 15 мектепти, бир бала бакчаны куруу маселесин бизге тапшырган. Биз ошону убагында ошо айткан срогунда бүтүрдүк. Сапаты абдан жакшы. Азыркы кезге чейин биздин мугалимдер дагы башка дегеле башка жактагы мектептин мугалимдери да келип бизге да ушундай качан мектеп курулат, кызыгып бизге да ушундай жакшы шарт, бардык шарты менен мектептерди куруп бересиңерби, же болбосо реконструкция кылып бересиңерби, дагы бала бакча салынабы, дагы кандай объекттер салынат деп жакшы нерсени элдер бат эле кабыл алды. 2023-жылга негизи сөздөн ишке өтүш керек дегенде жакшы бүгүн бир принципти уктум, мага ошол жакты. Эми биз март айында 2022-жылы биздин бюджетти караганбыз. Мына азыр жылдын башынан бизде азыр 2023-күнө жасай турган иштердин биз пландарыбызды даярдап койдук. Канча жаңы конуштарда мектептер жок, ошону курушубуз керек. Бала бакчаларды элдер шаардыктар суранып атат, бала бакча куруу маселесин карап атабыз. Андан тышкары бизден башы башталып бүтпөй калган социальный объекттер бар, больницанын пристройкалары бар, жаңы курулуштары бар, социальный объекттерди куруу списогун карайбыз. Бүгүн ошону азыр бүтүрүп аягына чыгарып атабыз.